Rahman geçsin. Gördün mü eldin oğulğanını? El ilboy nersege makul bolat da geçsin desen de makul bolat. Gelsin desen de Rahman gelsin. Rahman gelsin. Mala makul bolat. Biz askadan ölemiz. Biz askadan ölemiz desen de makul bolup kolçaba verişet. Gördün mü el qanday ikemdi bizden kırgız elimiz ay. Көп сүйлөй атайын акчалап аткандан кичине иштеп коелу. Рахман кетсин. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Кетсин. Getmek tugul gelet at. Kat. Келиңиz. Assalamu alaikum. Qanday roh? Yaxshi. Yaxshimi? Voy, to'tug'ustay bo'lib qayerdan chiqasan sen? Murdingni qara, to'tug'ustay bo'lib o'ldim o'la. Ne oldu? Yaxshi. Biz gelsek Rahman ike moğolların bari getsin de ottur size. Ben bari seni getsin degende men gitmesin dedim. Nega gitmegele dedim. Rahmat. Hey. Yaxşı görünüp turasın. Zoğulun götürülettin hay. Tünde tuş gördüm hay. Akboz at benim al. Öydü göstey çapkılap aratkan egesin. Çapkılap aratkan egesin. Anam cerden alıp uçmadın mı? Getse getemezsin Rahman ha. Getse getemezsin. Getmese koysun ben. Akçan alsak boldu da. Tola bizimle. Özkala olsundan getirip attık bana. Hani milyon getirsen de gayre gelip öyle kal. Getmese koysun deyince. Biroq uşu bizde açka, uşu jerge koyup, kişine tıyın için koyup koyuşup, özleri jırgap үйünde jatat koya kursaktары toz. Badan ayt, uşu keste kursaktı sılap, kart kekirip tars koyuverip koyup jatat da. Hem akça da büt var, aylalıp berip akçaga gelip takalып ötmöz. Ayla yok. Başka jaktan akça tabalbasa kayaktan tababız. Кыргызстанда 6 ай ичинде эле 700дөн ашуун митинг пикеттер болуптур. Элестетип көргүлө, ошондо ай сайын Кыргызстанда 120дан митинг пикеттери каталып атыптыр. Чет өлкөдө болсо бизди интернет булактарында митингстан же болбосо митингчилердин мекени деп жазып атышат. Буга эмне себеп болуп атат? Ушул митингтердин, саясий, социалдык митингтердин күн сайын өтүшүнө не себеп болуп атат? Бүгүн биз студияга ушул митинг маселесин талкуулайын деп чогулдук. Жарым саат бою биз менен болдуңуздар. Алдыда кызыктуу сюжеттер жана кызыктуу талкуу бар. Канча болот негизи немеси? Ayol desem 20 ay kavga veriyoruz da. 15 ayol desem 15 ay. Кыргызстандын саясий элитасы биринчи кезекте ошондо митинг маданиятын бурмалагандардын алдында ошолор турат. 3 saatка канча болот? 3 saatga şu 400 so'm. Bir gün geç olsa-çı? Bir gün geç olsa 1000 so'm bolat. Çok kaçayın. Andan gelip çıkıp aytsın. Tüleyi olalım. Kimisi olalım var emesin. Үй бүлө мүчөлөрүм көнүктөрүнө каршылык кылат. Мен жөнөкөй кесип катары. Кээ бирде апам айтат эми жакшыраак ой, ишиң ийгиликтүү болсун дейт анда. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияда Арслан Капай уулу, Бегалын Аргозоев, Улан Исаков жана Жаштар парламентинин делегаттары бар. Анда эмесе алгач студиянын коногу менен чакырып алайын. Кол чалуу менен тосуп алсак, бул биздин кыргыз коомчулугуна аябай белгилүү болуп калды. Мына жакынкы 1 жыл ичинде эле өзү жалгыз адамдар менен чогулуп, кыскасы 100дөн ашуун митингге чыгыптыр, өзү жалгыз эле. Өндүрүш Токнасыров тосулады. Өндүрүш беке, саламатсызбы? Куш келипсиз. Биз сизди көбүнчө митингтерден көрүп, телевизордон дагы ушул митинг пикет акыйкатты издеп жүргөнүңүздү көрөбүз. Айтсаңыз, мен адаштымбы, туура айттымбы? Ушул 100дөн ашуун митингге чыкты деп, ушул жыл ичинде канча жолу чыктыңыз? Жыл ичинде аны так жашырган менен болбойт. Бир 30-40 чамалап барып калды окшойт митингге чыккан. Эмне себеп менен чыгасыз? Кандай талаптар болуп атат? Дароо айта кетүүчү бир жагдай мен кылаарга иш таппагандыктан эмес, бир хобби эмес. Бул ошол мен жашаган өлкөдө адам укуктары, анан сөз эркиндигине шек келтирилип жаткандыктан улам ошол митингтерге, тыныч жыйындарга чыгууга аргасыз болуп атырам. Сиз бир өкмөт уюмдун мындай өкүлүсүзбү, мүчөсүсүзбү же кандай? Жок, анын дагы бир сыры бар. Анткени мен ошол кыймыл катары өтсөм айтышым мүмкүн, Токтонасыров ошол өкмөттүк эмес уюм катары чет өлкөдөн грант алып алып, анан ошол акчанын эсебинен сайрап митинг уюштура берет деген сөздөргө чейин барганда. Бирок мен сизди көп эле жолуктум. Өндүрүш митинг кылып атат десе, аны бирөө каржылап атат дейт. Чын эле каржылайбы сизди? Эч ким каржылабайт. Мен Кудай алдында акмын. Андай ошентип ой жүгүрткөн же болбосо мага каршы туура эмес пикир айтып аткан замандаштарымга айта кетерим, сиздер тактап далилдебей туруп, Токтонасыровдун колунан кармабай туруп, эл аратында андай сөздөрдү таратууну токтотуп койсоңуздар экен.
Мен абийримди эч убакта акчага саткым келбейт. Мен үчүн эң чындык абийир, анан тазалык. Өндүш байке, айтсаңыз, үйүңүздө, үй бүлөңүз, сиз митингке чыгып атканда эми анча-мынча оор саясий талаптарды коюп чыгасыз. Белоруссия элчилигинин алдына чыгып атасыз, Лукашенко тим эле Бакиевди бери кайтарбасаң болбойт депчи. Үй бүлөңүз тынчсызданабы? Эртең менен ботинкаңызды кийип митингке жөнөп атканда үйүңүздөгүлөр эмне дейт? Алар үй бүлө мүчөлөрүм көнүп келе калышты окшойт. Мен жөнөкөй кесип катары. Кээ бирде апам айтат, эми жакшыраак ой, ишиң ийгиликтүү болсун дейт. Андан башка. Замирбек Босоналиев: митингдер көп болду деп мен намыс кылбайм. Анткени биздин бийликтеги адамдардын иштей албагандыгын көрсөтүп жатат. Элдин жашоосу начар экендигин көрсөтүп жатат. Чет өлкөгө барсак, баары уруш бүттүбү, өлкөңөрдө тынчтык орнодубу, жашооңор начар турбайбы деп сурашат. Арслан мырза, сиз мына Лондондо бир топ жылдан бери жашап келдиңиз. Ал жактагы митингтерди мен телевизордон көрчү элем, мындай бир биздеги митингтерге окшошпойт да, мындай массалык адамдар көп ушунчалык. Ушундай митингтер болчу эле. Ал жакта айырмасы кандай бизденчи? Биринчиден, бул митинг дегенибиз бул адамдардын референдумга, шайлоого катышуу сыяктуу эле өзүнүн бир саясий көз карашын, же болбосо коомдогу саясий турмушка катышуусун билдирүүчү көрсөткүч эмеспи. Бул жагынан алганда албетте биз митингти, бул митинг маданияты кыргыз маданиятынын бир көрүнүшү болуп калды. Кыргыздар митинг маданияты калыптанды деп атпайбы? Бирок ошол маданиятты кыргыздар биз ошо батыштан үйрөнүп атабыз да. Ошол митинг маданияты ошол Европада. Аны албетте ал жерде жанагы сөзүңдө туура айттың, Кыргызстанды акыркы учурда ошол митингстан, митингчилердин өлкөсү деп биз ушул кыргыз коому алдыга умтулуп атканда ошого бир кара көө сүртүп, бир тескери түс берүүгө аракет кылып атышат. Бирок чындыгында ошол Европанын өзү митингстан, Европанын өзү митингтердин өлкөсү. Албетте ал жерде митингтер бөлүнөт. Улуттук маселени көтөрүп чыккан митингтер, маселени, же болбосо жергиликтүү маселелерди көтөрүп чыккан митингтер. Гүлназ Бакирова: мен ушул убакка чейин бир дагы митингке катышкан эмесмин. Анткени акыркы митингтер абдан маданиятсыз жолго түшүп баратат. Улуу элдин тукумдары ушинтип жалданып митингчи болуп жаткандарына ызаланам. Кыргыздар митинг деген терминге жаңы маани берген уникалдуу эл болду. Фейсбукта деле көп отурасыз өзүңүз, митингстан, митингчилердин мекени деп жазып, жанагы менин көйдөнүмдөн кыргызды ойготпочу деп Орусияда жазышпадыбы? Ошондой болсо сиз намыстанасызбы? Намыстанган учурлар болот. Себеби митинг өзү бул жакшы нерсе негизинен, бирок биз ошону жанагы тарпын чыгарып алдык да митингти. Митингти биринчи жанында саясий экономикалык талаптарды коюу үчүн баштаган болчу биздин прогрессивдүү граждандарыбыз. Бирок акыркы учурларда биз ушул кыргызчылыкка айлантып, пародияга айлантып жибердик да. Азыр кандайдыр бир тар кызыкчылыктарды Арслан айткандай өздөрүнө жетиш үчүн, бир тар кызыкчылыктан жетиш үчүн бир 300төн 400төн жана боевиктерин кармаган саясатчылар пайда болду. Аларды багышат. Ошондой спортсмендерден түзгөн, жаштардан түзгөн атайын группалар түзгөн өтө чоң азыркы жогорку бийликте отурган саясатчылар бар. Алар өздөрүнүн бир саясий бир тар кызыкчылыктан пайдаланып туруп, ошолорду жанагындай саясий пикеттерге, митингтерге алып чыгып пайдаланып атышат. Кечелеги соттор шайлоодо да ошондой болду. Бир тарап ар бир сотту мынчага сатып, орунду шайлап алса, экинчи тарап бизге акча тийбей калды деп жакшынакай бир саясий талаптарды коюп атат, бирок артында жанагындай эле тар кызыкчылык. Туура, Арслан мырза, сиз да кошумчалап койсоңуз, бизде саясатчыларда аттарын айтпай эле коеюн, эми бирок телевизордон көрүп отургандар өздөрү деле билет. Баланчаевда баланча спортчу бала бар. Баланчада баланча бар. Анан бийлик ошолордон коркуп да калат экен чын эле. Кызматтан алып коюштанчы, анын артында чын эле 500 спортчу турат депчи. Эл аралык бир мындай тажрыйбаны алып караганда да, четте барбы ушундай? Европанын эми макул сиге митинг болуп атат деп жаман жагын алалы. Бирок ал жакта ошондой барбы? Жок, албетте ал жакта андай көрүнүш жок. Бул өзү коомго бир терс көрүнүш катары бааланып, керек болсо ошол мыйзам чегинде андай аракетке баргандар жазасын алмак. Бирок туура бул жерде мындай болуп калды. Бул ошол митинг маданиятынын жанагы Бек Алымырза айткандай